Акырында Бишкек шаардык сотунда актоо өкүмү чыкты. Биринчи майрандык сотунда Марат Сыдыковдун жеке өзүнүн чечими болду деп мен ойлойм. Анткени ошол жерде ГКНБнын аябагандай чоң кысымы болду да. Мисалы Марат Сыдыков өкүмдү окуп кеткенден кийин биз кийин уктук да. Окуп туруп эле дароо кабинетине кирип кетет. Анан кабинетине эки ГКНБнын сотрудниги кирип барган экен. Ошол жерден эле обыск кылган экен да, чачып баарын. Кабинет Марат Сыдыковдун. Кийин аны кызматтан бошотобуз деп комитет судебный коллегия чечим чыгарат, бирок президент аябай жакшы кылды да. Президент кабыл албай койду. Бир кайсы бир районда азыр судья болуп жүрөт, бирок не по уголовным, а гражданский менен иштерди алып барып атат деп угуп атабыз. Бул ошо Марат Сыдыковдун тарыхый чечими болгон да. Бул көбүнө баягы күтүүсүз болуп калды, өзгөчө ГКНБ жака. Анан ошентип чечим чыгаргары менен кабинетин тинтүүгө алышып, өзү больницага жатты, бир айдан ашык жатты. Мен ойлойм, эгер президент кийлигишпесе, жанагы кызматтан алып кое турган болсо, анда ГКНБ иш козгоп камамак да. Марат Сыдыковду ошо президент кол койбой койду, жумушунан албай койду, бул калып калды.